Бүзара Даминованын жумушунда бул муздаткыч бөлмөсүнүн мааниси зор. Мындан ары облуска келген вакциналарды ушул бөлмөдө гана сактайт. Сыйымдуулугу 30 көп болгон бул бөлмө ичиндеги температураны автоматтык түрдө өзү көзөмөлдөп, вакциналарды сапаттуу сактаганга шарт түзүлдү. Өзгөчөлүгү негизги вакцина сакталуучу бөлмөбүз, муздаткыч бөлмөбүз чоң болуп курулду. Ошо канча вакцина келсе республикалык эмдөө борборунан ошончо вакцина бардыгы батып, бизге эң ыңгайлуу шарт түзүлдү. Келген вакцина бүт бардыгы батат. Бул деген бизде холодильниктин санынын азайганы, себеби ар бир холодильникти биз вакциналарды бөлүп салабыз. Ошол вакциналарды 3-4 саатта сөзсүз түрдө биз температурасын ар бир холодильникти ачып карап регистрация кылышыбыз керек да. Бул холодильник жанагы муздаткыч эмени бөлмөнү болсо бүт өзү контролдо. Мындан сырткары ПЦР лабораториясынын курулушу да аталган борбордун кызматкерлеринин жумушун кыйла жеңилдеткенин айтышууда. Ковид учурунда мындай шарттын жоктугунан орун аныктоо үчүн Ош облусуна жөнөтүшчү экен. Андан кийин кичинекей бөлмөлөрдө аныктап жүрүшкөн. Бардык шарттар бар. Жаңы заманбап оборудованиялар менен бардыгы камсыз болгон. Мисалы кандай оборудование? Мисалы үчүн ламинарный бокс деп коет, мындай жаңы немелер менен результаттар полный мына компьютерден чыгат. Бул жерде колдо эч кандай неме болуп чыкпайт. Выделение гана колдо болбосо калган бардыгы ошо заманбап мындай аппараттардын негизинде результаттарыбыз чыгат. Баткен райондор аралык ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору 1986 жылдары курулган имараттарда иштеп келишкен. Азыркы учурда айрым имараттарында жаракалар пайда болуп, авариялык абалда турат. Ушул жылы жаңы имарат курабыз дейт аталган борбордун башкы дарыгери. Жылы жакшы эле. Буюрса эмки жылы ушул быйыл Арис менен эң чоң план турат. Ошол биз хим лабораторияны мекемесин курдуруп алсак Арис менен, анан аккредитацияны өтүү пландалууда. Аристагы биз кайрылдык, биздин ошол ар бир врачыбызды аккредитациядан өтүү максатында окутуп берет. Жалпысынан акыркы жылдары эле 30 миллион сомдон ашуун каражат сарпталган иштер аткарылган. Мындан арда заман талабына жооп берген шарттарды түзүүгө аракет кылып жатабыз дейт аталган борбордун жетекчилиги. Асия Сыдыкова, Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен.